Kухнясын билген киши келди деп бардыгыбыз эле кубанып атабыз. Ушул министерствого канча жолу кире албай ушундай кичине бир тоскоолдуктарды көрүп калдык. Анан баягыдай Мамбеткалиев жок болгондон кийин, Көкчөкөздүн көзү жок болгондон кийин өзү бизди көп кишилер тоготпой тигинтип министерствого кире албай калган күндөрүбүз болду, коллегияга кире албай калган күндөрүбүз болду. Ошон үчүн сиздин келишиңизге, ушул кызматка келгениңизге абдан чоң кубанып атабыз. Ушул кызмат сизге ак жолдой кызмат болсун, отуңуз кут болсун, эртерээк барып куттуктай албасак дагы ден соолук берсин, мындай үй-бүлөңүзгө, өзүңүзгө ак жолдой кызмат болуп, эл аман журт тынч болсун, мындай жаман оорудан сырткары бололу, аман эсен болуп, ушу элиңизге ак кызмат өтөйт деп баарыбыз ишенебиз. Элге кызмат кылсаңыз, эл кайра сизге бардыгын кайтарат деп ойлойм. Мен өмүр бою мугалим болуп иштедим. Ошон үчүн мен ошондой деп сезем. Сизге абдан чоң рахмат. Чоң ийгиликтерди каалайбыз иштериңизге. Эми мындан аркы Чүй университети жөнүндөгү маалыматты ошо Мамбеткалиев менен бала чагынан, кичинекей чагынан бери чогуу иштеп келген Кыдыкбаева Үмүт Сакбаева маалымат берет. Ошого көңүл буралы. Бул жака келсеңиз, бул Кыдыкбаева Үмүт биздин социалдык жана психология кафедрасынын башчысы, Чүй университетинин профессору. Азыр сиздер уруксат берсеңиздер, ушу Чүй университети жөнүндө тарих жөнүндө кыскача маалымат берип койсо, анда Чыңгыз Айтбаев переводчу болду. көп жылдан бери ушул Аябай мактабайсыздар. Канча жылдан бери министрликти көрө эле келет. Анан өзүмдө толкундун аты менен бул кубанычтын толкунунан болуш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Купешев Болотбек Жушекович жана Чүй университетинин жааматы. Кайра куруу, жаңылануу, демократиялык ачылыштар, билим берүү тармагына көп өзгөрүүлөрдү киргизгендиги бардыгыбызга маалым. Ошол өзгөрүүлөрдөн улам элибизде жеке менчиктеги окуу жайларды ачуу менен жаш муундарга билим берүүнү алдыга койгон патриот инсандарыбыздын бири айтылуу мархум Султан Мамбеткалиев. Султан Мамбеткалиев 1989 жылы тилдерди тез үйрөтүү университет республикалык борборун түзгөн. Аталган борбордо кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр гана окубастан, кыргыз тилин тез үйрөтүү ыкмасында окутуучуларды да даярдай баштаган. Кыргыз тилинин мамлекеттик тил деген бийик статуска ээ болушу менен эне тилибиздин кадыр баркын жогору көтөргөн, анын коомдук турмуштагы ролун калайык калкка теңири тааныткан жана кыргыз тилди башка улуттун өкүлдөрүнө үйрөнө башташына себеп болгон зор окуя катары бааланып келүүдө. Кыргыз Республикасы 1990 жылдын башында эгемендүүлүккө ээ болуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон учурда эл арасында тилди үйрөнүү зарылчылыгы пайда болуп, ошол зарылчылыкты жүзөгө ашырганда гана адам кыргыз, орус, немис, англис жана араб жана башка тилдерде пикир алышууга жетишип, жаңы замандын жаңы фундаменттин түптөгөн мүмкүнчүлүк түзүлмөк деген максатта Чүй университетинин негиздөөчүсү, филолог, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүн эмгек сиңирген кызматкери, Кыргыз Республикасынын эл мугалими, эл аралык кадрлар академиясынын академиги,
Кыргыз Республикасынын Туризм Академиясынын профессору, Кыргыз Республикасынын Ректорлор Союзунун вице-президенти, Эл аралык кадрлар академиясынын академиги жана Азия боюнча өкүлчүлүгүнүн жетекчиси, Эл аралык Турк академиясынын академиги, Чүй районундагы бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын камкорчулар кеңешинин төрагасы Султан Мамбетгалиев тилдерди тез үйрөтүү ыкмасын өз алдынча иштеп чыгып, ал методика оң натыйжаларын бере баштаган. Ошентип бара-бара тил үйрөнүүгө кызыктар болгон группалардын саны көбөйүп, биздин дарегибизге жылуу пикирлер менен элибиздин ыраазычылыктары айтыла баштаган. Ошол учурдагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери, министрликтерден, райондук башкармалыктардан, чарба, завод, фабрикалардын кызматкерлери тил үйрөнгөн. Университет деген аталыштагы борбордун негизинде 1991 жылы 7 октябрда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 596 токтомунун чечими менен республикалык жогорку колледж түзүлгөн. Бул окуу жай 1997 жылы 18 августта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 477 токтомунун чечими менен Чүй университети деген наамга ээ болгон. Билим алууга кызыктар болгон каалоочулардын саны өсүшүнөн улам кошумча филология, экономика жана юридика факультеттери ачылган. Окуу жай регионалдык ишмердүүлүгүн жайылтуу максатында 1994 жылы Таш көмүр, Ош, Токмо, Чолпон Ата шаарларында кошумча окуу консультативдик борборлору ачылган. Учурда университеттин базасында мындай окуу борборлору болгону Карабалыкта жана Ташкөмүр шаарларында окуу процесси улантылууда. Чүй университетинде кыргыз илиминин бир топ каймактары, калкына кадыры сиңген мыкты илимпоздор иштеп кетишкен жана ошондой эле окуу жайда дагы эле эмгек жолун узартууда. Алсак, педагогика илимдеринин доктору Абакир Мамытов, филология илимдеринин академиги Сыртбай Мусаев, педагогика илимдеринин кандидаты Такабай Асанакунов, философия илимдеринин доктору Жамгырбек Бокбошов, филология илимдеринин кандидаты Сатар Эргешев, тарых илимдеринин доктору Сулайман Кайыпов, филология илимдеринин доктору Кубат Саматов, филология илимдеринин кандидаты доцент Айгүмүш Исмаилова, юридика илимдеринин доктору Медет Букуев, юридика илимдеринин кандидаты доцент Бакыт Карасартов, география илимдеринин кандидаты Расул Самаков жана техника илимдеринин кандидаты Жумабек Кулжабаев агайларыбыз жана башка ушул сыяктуу илимпоздорубуз эмгектенет. Ал эми университеттин бүтүрүүчүлөрү жөнүндө айтсак, учурда кыргыз элине кызмат кылуу менен белдүү жерлерде эмгек жолун аралап келүүдө биздин студенттерибиз. Мисалга алсак, Момуналиев Нурханбек, муну баары жакшы билишет болуш керек, биздин окуу жайдын бүтүрүүчүсү, ал өкмөт аппаратынын жетекчиси болуп эмгектенген. Кыргыз газынын генеральный директору, гендиректору, башкы директору Айтикеев Саламат. Ал эми Сыдыков Канат болсо, жогорку кеңеште бөлүм башчы болуп эмгектенүүдө. Ички иштер бөлүмүндө Асаналиев Бакыт подполковник деген даражага чейин жетти. Ошондой эле Кара Суу, Кара Буура районунда Мусралиева Аида деген бүтүрүүчү сот болуп иштейт. Ал эми Муканов Элдияр жаратылыш ресурстар министрлигинде юрист жана башка ушундай көп студенттерибиз көп жерлерде жакшы кызматтарга да
ellerine gereğin тийгизип эмгектенип жатышат. Султанмамет Кариев атындагы Чүй университетинин бүтүрүүчүлөрүнүн арасынан биздин желекти, желбиретип алып келген спортсмендерибиз да бар. Алар дүйнө кеңири таанылган классикалык күрөш боюнча Азия чемпиону Данияр Көбөнов. Ошондой эле Алмазбек Райымкулов. Маркум Султанмамет Кариев баштап кеткен билим берүүнүн даңгыры жолун азыркы мезгилде окуу жайдын, окуу процессин уюштуруу менен кыргыз элине кызмат кылуу жана жаш муундарды тарбиялоо жолун жубайы Эгембердиева Бурмакан эжебиз баштаган педагогикалык жуунтоп иш алып барууда. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Негизде биримчи сиздер ушул университеттин тарыхы жөнүндө кыскача билип алышым деген ой менен ушундай эрежени ушундай болуп койдук. Кечирим сурайбыз сиздерден. Эмесе урматтуу жамаат, азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын билим берүү министри Купешев Болот Дүшекович агайыбызга берели. Баарлашуу, диалог ретинде өтүү үчүн. Кубаттуу Султан Мамбетгалиев агайын атындагы университеттин педагогикалык жааматы агайлар, эжейлер, урматтуу, кымбаттуу. Мен да өзүмчө бүгүн абдан чоң кубанычтамын. Ушу сиздер менен келип мындай тегерек отуруп сүйлөшөлү деп университет жөнүндө маалымат алып билеличи деген ой менен келдик. Султан агайды кенелей бала кезимден бери жакшы билем. Мен ал кишинин түздөн түз окутуучуларынын биримин. Султан агай менен коллега да болгом. Студенческий профсоюз государственного университета болуп председатель болуп иштеп атканда мен ошо окуган факультеттин профсоюздун төрагасы болуп өзү шайлатып, өзү чогуу жанына алып жүрүп 2 жыл иштешкем. Өмүр бою бул киши менен жетелешип эле келдим, агайны болуп эле агай болуп, устат шакирт болуп келдик. Акыркы мезгилдеринде кичине билбей калдым каякта эмне кылып жүргөндөрүн. Себеби мунун баары турмушка байланыштуу болду, өйдө төмөнгө байланыштуу болду. Бирок бүгүнкү күндө ушул жашоодо өмүрүмдө болгон бир чоң ийгиликтердин кескин бөлүгү, абдан чоң бөлүгү бул Султан агайдын кошкон салымы. Мен тарбиялануумда, билим алуумда баардык жагында Султан агайдын өзүнүн таасири бар мага тийген. Агайды жөнөкөй инсан катарында мен абдан жакшы көрүп сыйлап келгем акырына чейин. Бүгүн да сыйлайм. Аябай күчтүү инсан болчу, жөнөкөй инсан болчу. Дагы эмне дейм, үй бүлөсү менен үй бүлөсүндө бала бакырасына аманчылык каалайм. Ошо бактылуу, бакубат өмүр сүрүп, Султан Мамбетгалиевдин үй бүлөсү же бала бакырасы деген бул өтө бийик нерсе. Ошого татыктуу жооп бере турган өмүрдү сүрүшүнө мен тилектешмин. Атын алып жүргөн университет алдыга чоң кадам шилтейт деп ойлоймун, ишенем. Ал эми бүгүнкү күндө университеттеги ийгиликтерди билип отурабыз, кандай инсандар, кандай агайлар, эжейлер иштейт экенин угуп отурабыз. Ошон үчүн бул жерде азыр мактай берсе сөз да жетет, убакыт да жетет. Султан агай жөнүндө кеп салсак аябай узакка кетебиз да. Гегетиден канча академик, канча генерал чыкты эле, ошолордун бири мен деген күчтүү гегетиликтердин бири ушу Султан Мамбетгалиев болгон. Киши өзүнүн туугандарына, балдарына эмес, бул киши элге кызмат кылган, далай балдарды, шакирттери бар, чоң айтып сөзөйт. Жүрүп туруму сүйлөгөн сөзү менен эле тарбиялап койгон адамдардын бири. Ошон үчүн бул киши менен сыймыктанабыз. Анан эми
sizler menен şu bugün именно bugünkü gündü şu Sultan Agay'ın üniversitetinde gelip kolektif menен agay ejeler menен jolugуп amandашып учурашып анан көйгөй дейт экенбиz, проблема дейт экенбиz, кандай бир мечта, тилектерибиз кандай, эмне иш кылсак, кандай биргелешип иштесек, жана айтып атасыңар министерство Глебайда калдык эле, коллегияга сүйлөбөй калдык эле деп. Мына коллегиясы да министерствосу алдыңарга келип отурат. Силерди багызбайды. Ошон үчүн ушул жерден ачык айкын сүйлөшүп, бир эле нерсе менен улам айтып бергенден элде эле тажайтам жакшы билем. Bir elinde sen aytım gelet, şu üniversitet çin ele aldığına kadar taşlar, Kırgızistan'daki üniversitetlerin, mençik üniversitetlerin demeli, elemez, memleketlik üniversitetlerin içinde de kandaydır tatıklı ornunda eyle koşun, şoğa iyi olun. Ana bugünkü zamanda kaldığınki teknolojiyalar bolu, metodikalık malar bolu, sıfıralizatsiya da ötağız. Til boyunca geçelim buna 23. mektepke vardık. 23. mektepte 2 saatga kaçtık buna kalsı toktosuz. Birgelikte birinci orunbasar Jakın Karadan beri Murtaz Tapkatçı olmuş. Öbürü şu men köp mektepterde direktör olmuş anan hakim kıla koyuşu orta жерден. Oşon menen pedagogikalık жолумду токтотуп бууп салышып саясатка барып 5 күн аким кылып туруп анан 15 жыл репрессияда жүргөн адаммын. Мына ушу жакын арада эле май айында келип министрликте иштеп атам. Ушул тетиги 5-10 жылдан бери, чындап айтса 5 жылдан бери уултуктада жүрдүм. Өзүмдүн жанымды өзүм багып, менин фамилиям эме тетиги Чикатилонун кандай эле болуп калган. Уккусу келбей эч ким. Анан Kudayım var eken, Musayev Ağay'ı saççıda, Kuday var bu ki çıdap dürsem bir günü gelip de, o gün gelip anan iştep duram. İştegen dediğim jönü böyle men bu Ağay'ın uçinigi olmanlayın, oşol Ağay olamdı başka bir olmadı. Anan Kals Toktosu'nun üzgüntüksüz iştep geldi. Barım jakşı biledi. Isıkta da, soğukta da Ministerstvo образованиянын ahvalı kanday olganын biledi. Şunun için bugün çok vakit verilip gelgemiz. Anan ben öğlen göçegine 23. mektepte Orus tilde, Nemis tilden bergen muğaylim sağa koçotan. Özü Orus eken. Biri 30 tay bala oturat sağında. Şunun için jana tilden de aytып berdiler. 2 Orus bala oturat sanasam. Eceyi Sabahta da, düşündürmesinde, soru cevapta da Nemis dilinde yürgüzüp atat. O şovallar 2. klas eken, 1. klas, 3. klas eken. Kadimki mına hazırkı biz sizlerle söyleşip atkanda ile söyleşip cevap verip, fikir almaşıp talaş tartışkadık. Muğalim türtüp atat, o şonu sport edip, talaş tartışkılıp Nemis dilinde işlep atat. Ana matematika sağlığına vardık, Nemis dilde veretken. Anısı kaça çıkılası kendisi 4. klası, anısı razı okun. Geografiya sağlığı matematikanın daha bir sağlığı. Şunun bağırdığında Nemis Türkçe söylüyor. Bir klasta Kırgız Ece'yi sağlık veriyor. Baltar'ın bağırı da Kırgızlar. Acırda bir iki çöle Orsa'nın 23. mekteptesi, Ors mekteplerinde odula atmayız. Çok Ors'tan acırda bir. Büt Nemis'e söylüyor. O sözlerden bir Ece'ye ait oldu. 3. klas mı? Birinciden başta 11 gece Nemisçe söylüyor. Sabah orta açacaktı. Ananas sözlerinin biri Orsa'cı, Nemisçe sabah koyuyorsun ayıtladı. O soru versem, baba deyip verin istesem. Benim için buna o Kırgız ele vardır değil. 1. klasta, 2. 3. 4. klasta her bir predmetti Nemislerinde kabul alıp, söyleyip, cevap verip işte açacak. Dayım için Kırgız'ın gazdaşını yazıp da söyleyip açacak, şöyle vardır değil. Bu bizge çok sok bu. Bu sorumuz. Daşan için ben bugün bu gelgenim daha geliyor da. Kanday nerse olmasın bu yaşada ben için bekar emes de. Bu çocuk 23. Kudayın bekar ayda bargan yok.
Oşo sözdü uksun dedi. Sebebi ertesi yaka gellerinde Allah'ın bilgen. Kuday. Ana şunda gep kursak degende. Biz men yanında biz Uyalbay Bey'le Ministerstodagı Kırgız tildi önüktürü jana başka tildi degen başkarmalar osbar eken oşolardan aydıp köpsülerden үйrөtөбүz. Malar bilgiler kantip үйrөtүп атасың немис tilde moğolарды депчи. Antbesek biz degen çıntıkta açık kerektir. Biz Kırgızca söyleyip Kırgız til çoğul öyle atpay. Anı kalpele kırıp çırıldagan üstüne naga vizualına kıyıp koyatmaz. Çıkıp çoğun tribünalardan. Önüp duruş gerek, akça veriş gerek. İkili nerse önüp duruş gerek, akça veriş gerek 30 yıl öttü arada. Bir Kırgızistan'da Kırgız tili ırkında ölçüp etken yeri yok. Söylegenler azaygandan azayıverdi. Daha bu çok problemanı baykattım. Daha bu çok problem Kırgız tilli mekteplerdi 90'lı yıllarda buna görgeneş bolup jantalaşıp Kırgız tilli mektep olsun, Kırgız tilli mektep olsun dediler. Oşondo Orus tilli mekteplerde aябай жакшы окуган окуучулардын ата-энелери да патриоттук сезимге таянып, biz Kırgızбыз, biz egемендүүбүз деген ой менен баары Орус Кыргыз мектептерге алып келген. Бүгүн баардыгы тең кайра Орус мектептерге качырды. Мондай тенденция бар, ал жок эмес. Буга да өзүбүз күнөөлүүбүз. Biz birдемени чала жасайбыз. Жүрөгүбүздөн жасабайбыз. Калпеле жасайбыз. Көргөзмө, показу korup жасайбыз. Ошон үчүн мен сиздер менен бүгүн ушу маселени карай кетсекпи дегенде пикириңерди угуп. Мына кадрлар жетишпейт. Кыргыз тили мугалим жетишпейт дегенде күбөсүң. Biz региондордун баарын кыдырып келдик. Баардык региондордо окуу жайлар менен ушундай коллективдер менен жолугуп атабыз. Анан мейли орус тили, мейли аңгыз тили жетпейт десе бир жөн, анан кыргыз тил мугалими жетишпейт дегенде күйбөгөн жерин күлбөгөн. 30 жылдан бери жок эле дегенде мына Кубат агай билет болуш керек. Жок эле дегенде ушу кыргыз тили өнүктүрүү комиссиясына президенттин алдындагы жок эле дегенде бир 25-50 миллион берилип келатат да. Ошолорго продукция каякта? Жок иште. Elin peyli getip. Peyli çok yerde ırıslı toktabıydı deydi, kut konboydu deydi. Peyli de onda yaşoğu göz karaşıbızda onda bir çındıkka bağıt aldı, anan bir jarıkçılıkka ündep boşayakta bir bağıt alsak jakşı bolot dedi. Karaloo, jamandoo, anan tekeberçilik, anan maat sokkorçuluktan geçsek bolot dedi. Anan biri-biribizdi Kırgız eli, bu ötö bizge tiyešeliп, biri-biribizdi jek көрүүдөн, içi tartıktan, köralbastыкtan arılbayınca biz şu oydan sazlap atıyoruz. Bunu men açık aytıyorum. Bundan nesilerden geçiş gerek, emnen oy koşuş gerek. İmanı sağlığımızda oy koşuşumuz gerek, arnamızdуулугубузда oy koşuşumuz gerek. Emi arnamız oygona oturgan mezgile çağırı gelgen dedik, 90-cı yıllarda egemendүүлükten birge. Emin için Kazakistan ülkünde öğüs oldu. Meyli, gençlikleri var, geçmeyen yağı var. Böyle canlı canlıdan ülkünde öğüs oldu. Emin için Özbekistan'da misalı Elim Tımaktoğlu ülkünde öğüs oldu. İslam Ganiç, Karimov'da eldim barıcak görçük. Kızıl Gamçı'dır. Böyle koşanın arkasından Özbekistan tatına kaygılıp, ilgilip duygudup, Mirziyoyev'e çıtak etti oldu. Özünün kızına, balasına da jantalaşkan joktu, tıtıngan jok. Özdülü aябай бай болуп миллиардер болуп кеткен жок. Татынакай мамлекетти, өнүккөн мамлекетти иштеп кетти. Мейли кийин кечек жагынан, мейли токошто азыраак жеди эл журту. Токошто азыраак жеди. Бирок оборонасы кандай күчтүү? Борбор Азияда 2-нчи орунда турат, Турциядан кийин. По вооружению, по обороне. Азыр tike karab kör, 30 minutda Bishkekte alып yürüyüp kelişet. Anan namus degen oşoldu. Anan alardın dümagı Borgor Aziyadagı lider mamleket boldu. Özbekistan. Kazakistan anı menen talaş ötüp, men lider bolom dedi.
Бирок детяктан Турция карап турат, биз эч ага лидербиз. Ушундайда биз намыска келгендин ордуна мына кечээки татмакка өткөрүп берген шайлоонун аркасынан эмнени гана кылбай атабыз. Кызыл кыргын, окуйун алат, ушундук нерселер болуп атат. Эми биз качан оңолуп, качан бир намыска келебиз, ошон үчүн намыстаналы дегеним да. Анан биз көп менчикти университеттерди көрүп атабыз, колледждерди көрүп атабыз, мектептерди көрүп атабыз, университеттерди көрүп атабыз, бүт региондордо, Уруш, Бишкектеги. И технологический, и технический, и методический бардык жагынан эми баягы эле Стамбулдагы, андан мурун Венгрия, Америка, мен мурдагы ишиме байланыштуу мен жеке бир менчик сыяктуу организацияда иштедим, наемный болуп. Мамлекеттик кызматка такыр жолоккондон кийин кеттим. Мага даже мектепти берилгенден ыра көргөн эмес. 5-жылдан бери мен суракчымын, мага бир мектеп бергилечи, урак кулап калган мектеп. Мен ошону көтөрүп берейин, дагы бирөө лишний болбостур деп. Ошону да ыра көрбөй коюшкан. Анан ошончо жылдан бери кайрылсам, мен аябай оңолуп кетти го десем, эчтеке жок, оңолуп бүтүптүр. Анан коллективдерди карасаң, мугалимдердин же маянасы жок, тиги жок, же бул жок, же социалдык жактан андай коргоо жок, чайналып, кыйналып келаткан кез экен. Мына майдан бери ачык айткан айтчу жердин баарын айтып атып, көп нерсе оңолуп атат. Жаңы бюджеттик жаңы жыл келгенде ар бир мугалим өзү эле сезет. Мен Кыргызстан жөнүндө айтып атам. Кайсы жагында оңолуулар болду? Баардыгын ордуна коюп жакшынакай кылып атабыз. Мен айтып атам, эми заманбап, жакшы жаңы нерселерди колдонуп, ошого үйрөнүп, ошону биз деген камтып кетишибиз керек. Бирок мурдадан бери келген жакшынакай педагогикалык системабызды түпкүрүнө чейин уратып кулатпай, наоборот, кошумча кылып туруп жаңы нерселерди обогащать этип туруп анан кетишибиз керек дальше деп. Биз деген 30 жылдан бери болгонду талкалап аракет кылып келгенбиз. Талкалап. Өнүгүүсү эмес, талкалоонун артынан келгенбиз. Ошон үчүн бүгүнкү күндөн бери баягы биз келип чогуу иштей баштагандан бери андай процессти токтотолу деп чечкенбиз. Токтош керек. Эч ар эле токтош керек. Болгон нерсени талкалабаш керек болчу, уратып кулатпаш керек болчу. Чеке ысып мындай бир алдыга чыгып кеткен эчтеке жок болуп атпайбы? Айрым жерлерде мондай бир менчик университеттер аябай алыска кетип калган да, бардык жагынан. Анан мен азыр келип могу Корожайды мурун деле ары бери өтүп агайды эстеп, ичим күйрөй жүргөн, жүрөгүм ооруп эле, жүрөгүм өйүп жүргөн. Ушу биз качан бир тетигилерге окшошобуз, тигилерге окшошобуз деп. Анан бүгүн сиздер менен сүйлөшкөндө ушунун тегерегинде көбүрөөк кеп кылып, анан Данияр мырза баардыгын тизмектеп жазып туруп, анан бир задание кылып, анан эми менчик болсоңор да кандай болсо формалар менчик болгону менен соцуп жүрөбүз. Бирок сиздер больше кыргыз балдар менен, кыргызчар менен көп иштейсиңер. Анан ага эжейлерди даярдайсыңарбы, талкчыларды даярдайсыңарбы, ошол жагында күчтөндүрүп иштеп, жакшы кадрларды целевой кылып даярдап, тияка бияка аны эми контрактта окусун, силерге келсин, тандап алып окуса, ошону да тетиги мамлекетиңе кызмат кылышың керек деген мындай багытта биз тарбия берип, биз ошого көндүрүп, оюн, санаасын ушуга бурушубуз керек, биз элди ойлоп, мамлекетти ойлошубуз керек. Биз эми ачык айтканда айып жок, биз чекесинен акырын жоголуп кете турган калкка келип калдык, мамлекет. Байкап көргүлө, чек араларда жаатында эмне болуп атат, канча жерлерибиз кетип атат, кандай сүйлөп атабыз, кандай кийинип атабыз, кандай өзүбүздүн татынакай үрп адат салттарыбызды эмнеге алмаштырып атабыз бүгүн жаштар. Мына келечек муун деп сүйлөйлү. Жаштар деп мына кадимкидей эле 20 жыл эмес, 15 жыл деп коелу эми. 15 жыл, 10 жылдан бери кадимкидей бөлүнүп алдык Кыргызстан. Колдон келишинче, орусча айтайынчы, где-то возможно и невозможно биз бөлүнгөнбүз.
уру, көчө, переулка, дагы эмнелерге коктук болот. Ол ал чоң нерселер. Ошол жерден баштап кетти. Анан уже мисалы менин чоң атам фамилиясы тигиндей болсо, анын бир тууганын фамилиясы тигиндей болсо, ошол экөөдө бөлүнүп калды. Бул эмне деген жок. Анан ушу бөлүнүп жарылуудан пока кетмейбизчи. Анан балдарыбызды бир жакшы жакка бурмайбызчы, биз эч качан оңолбойбуз. Жөнөкөй нерседе турат оңолуу деген, бул биригүүнү аны билдирет. Анан жаштар дей бердик 10 жылдан бери, жанагы убактылуу өкмөт келгенден баштап эле сайрай баштады. Ушу жаштарды көтөрүш керек. Анан жаштарды көчөдөн кармаган эле пияна кызматка коюп эле жаштарды да көрүп атат. Жаштар могу жерде таарынбасын, жаштардын ичинде да уже Кыргызстанды 5 сомго сатып ийин десе жөн эле пакеткенден такетип тургандарды деле көрүп атам. Ишке жарап тиги өтүп кеткен ата бабадан келаткан жакшы нерсени, түптүү нерсени сактап, ошонун аркасы менен бүгүн биз кыргыз болуп турган аксакалдарыбыз да көп. Ошон үчүн биз жаштар, карылар деген сөздү унутуп, элбиз, бир элбиз дегенге келишибиз керек. Анан килейген академик болобу, депутат болобу, той томолоктордо мондай бир микрофонду алып алып туруп, аябай сүйлөп туруп аягында бар бололу, бай бололу дейт. Аман бололу, адам бололу деген бир киши жок. Анан мен ушундайларга чимге? Мен тиги бир илимий бир теманын ичин казганды коюп, могуларды оңдоп алсак, анан ошол жака жетишебиз. Арнамызды улуттообузубуз керек, биригип иштешибиз керек. Ну и что форма собственности частная, если она приносит больше пользы для страны, чем государственный какой-то университет, почему бы не работать с Чурским университетом? Ошон үчүн келдик да. Анан министрликтин эшиги ачык. Келгиле деп атам. Бирге иштейли деп атам. Сунушуңарды бергиле, биз сунуштаган нерсени кабыл алып көргүлө. Анан май айынан бери 5 майдан бери иштеп атам. Чүй университетинен келдим, мына ушу бир маселе бар эле деген бир киши көрө элекмин. Ректоруңар келди, сүйүнүп кеттим, Чүй университети келиптир деп. Кудай буйрса иш оңолотко десем, келип жөнүнө чакырып коюп кетип калдым. Бирок педагогиканы катуу талкууладык. Бул киши мени коркутуп, үркүтүп, тиги Финляндиянын анан тияктын педагогикасын бир көңүл койсоңуз жакшы болот эле деди. Финляндиянын школдорунда кандай сабак ыкмаларын билип койсоң болот эле дегендей сунуш кылды. Мен айткам, мен Финляндиянын библиотекасын бир жакка көчүрүп алгам деп. Сингапурду көчүрүп алгам. Бул билимди өркүндөтүү ыкмалар жана практикалар, анан теориялар кандай деп ошондой китептер көп. Анын баардыгын мен алып алгам. Мен тетиги советский педагогиканы эчтекеге алмаштырбайм. Агайга айткыл, сен мактап аткан, сиз мактап аткан финдердин педагогикасын окуп чыктым мына китептери деп көрсөттүм. Бирок фундаменти баары эле советский педагогика болуп чыгып атат. Ошон үчүн все, что сегодня является новым, хорошим, интересным и передовым, это очень хорошо забытое старое. Ошон үчүн аны деле тектилеп эле өрттөп такталай бербеш керек. Мектептерди, бала бакчаларды, общежитиелерди канча деген шылуундар дейм, преступниктер менчик кылып кетишти. Ошонун баардыгын менчик кылып алышат да бүгүнкү күндө. Анан баягы эртең баарыбыз кырылып калчыдай бир мезгил болду эле, талап тоноп тетиги айыл чарба тармагын анан жанагы айлана эмне деген эл айыл Советтер Союзу менен күчү менен поливной сууну, сугат сууну тиги бир айылдан райондун тияк башынан бияк башына жеткириш үчүн лоток салып, лоток железобетон
жакшынакай түшүм алчу. Ошол лотоктун баарын чакпадык болуп туруп алды. İçine zımdalabız dedi. Azımdalabız biz memleket kurabız degen jokpuz da аны Кытайга сатып Ошол бүгүнгө чейин бар. Илгери тетиги таза суу ичиш үчүн айылдан айылга тоолордун арасынан тешип тоолорду, трубаларды киргизип, чоң трубаларды ошолор менен суу жеткирчи. Бир ошо bir ayda иштесем, региондо балдар келиптир, болото тет жактан ташып сатсак момча болот экен. Момча труба бар экен. Анан кийин гай иштеди. Мен айттым, көзүн жыргаган жерге кирсин. Турмуш оңолот, экономика утуна турат. Ошондо труба издебейди, ошо готовый трубаны кайра иштетебиз, суу келет элдин баарына. Райондун баарына суу жетет ошо. Таза сууда кыйналбайбыз да. Бар тең бар болчу бизде. Өзүбүз сүйүнө жеттик. Теперь нечего плакать. Акыл эсти жыйып туруп алдыга багытталыш керек. Иштеш керекпиз. Биз иштебеген калкпыз. Иштебеген калкпыз. Мен кээде жумуштан задание бере электе, чогултуп алып, задание бере электе уже 5 киши суранат. Баягы Берегис автомобиля деген кинодо жетекчиси айтат го, извини, у тебя еще сколько осталось там, дяди, тети, дедушки, бабушки. Я посчитал, у тебя чуть ли не там 80 их штук. Күн деле суранат. Эч ким иштейин дебейт. Бүгүн деле ошол. Ашылуундар уктабай эс албайт. Алар болгон жердин баарын шимшип жүрөт. Ошон үчүн мугалимдер, мына урматтуу, кымбаттуу ага-эжелер, биз коомдогу эң биринчи катардагы элбиз. Мугалим деген адам коомдо депутат да эмес, министр да эмес, губернатор да эмес, айыл өкмөт да эмес, коомдо общество и первый ряд это мугалим, носители культуры, интеллигенция, образованные люди. Биз биринчи катарда турушубуз керек. Бүгүнкү күндө биз кайдабыз? Анан бизди эл эмчи сыйлабай калган, себеби биз өзүбүздү сыйлабай калганбыз. Биз мугалимдер кошоматчы 200 болуп калгандан кийин анан калган эл эмне болот? Биз калган элди күнөөнө ойлойбуз. Биз алдыңкы сапты толуктап турган категория болушубуз керек обществодо. Биринчи Кудай элчиси, анан мугалимдер туруш керек. Мен ошондой мамиле кылам мугалимдерге. Анан биз барып кээде күлөсүң, ушу өзүң колуң менен түптөп жакшынакай нерсени жасап калтырып кетип атканда, эпадан бир саясий мотив менен сени кордоп ошол жерден алып атса, ондай коллектив отуруп берет аман эсен. Бир ишимди айтып койбойт экен, мондай кыл деле ушул агайды бекер кылып атасыңар. Жок дегенде уят кылбойду, жөн эле бошотуп койгула дебейт экен да. Бул эки жүздүүлүк. Бул кайдыгерлик. Ошон үчүн айтса керек, сиздер менден жакшы билесиңер. Орусчасын, кыргызчасын айтып көрөйүн. Мени жакшы көрсөң болот, макулмун. Жек көрсөң да болот, ага да макул. Суранамын, мага кайдыгер болбочу деген бир сөз бар болуш керек, орусча. Кайдыгерлик эң опасный нерсе. Ошон үчүн мындан ары мына Султан Мамбетгалиев агайыбыздын, агайымдын университетине дагы жол кайталап атам. Биргелешип иштейли деген киши жок болсо, келип кетип тургула дегенде барса киргизбей койгон болсо, пожалуйста келе. Ири тоңар менен чогулуп алып күндө үймөлөктөшүп келет. Управлениялар бар. Управлениялар бар. Отделдер бар. Бүгүнкү күндө министерстводо эми 100% болбосо да 50-60% башка жолго түшүп бурулуп баратканын көрүнүш бар. Ошон үчүн бирге иштешели, бирге кадр даярдайлы, бирге адис даярдайлы. Анан агайдын 80 жылдыгын белгилеш керек. Биз колубуздан келген жардамды берели, өкмөт жагына да сунуштайлы. Себеби чын эле бул жашоодо аябай бир жакшы нерсе жасаган адамдар көмүскөдө калат.
Men жаш болсом да, кичинекей жаш дебедим да. Кичинекей болсом да өзүм да ошолордун катарындамын. Бир жерден бир атым аталбайт да, ушу жетекчилик жакта айтып атат чоңдор. А элдин ичинде Кудайга шүгүр тоо. Ушу кишинин эле агайы болуш керек, Зияшбек Тенов. 100 жылдыгын өткөргөн университетте. Бир практический конференция сыяктуу болуп. Анан мен барган депутат болчумун. Сизден уруксат албай жашынып барып койгон ушул. Анан ошо күнү филармонияда Отунбаева, Атамбаев, Текебаев баары баш болуп, филармонияда Ибрагим Жунусовдун 50 жылдыгын өткөрүлчү. 50 жылдыгы. Ибрагим Жунусовдун заслугасы жанагы эле бир ыр. Балам жан балам. Болду. Башка заслуга жок. Зияшбектен заслугасы эмне? Бир эле нерсесин алганда 10 жыл одиночный камерада Саманчин, Ташим Байжиев болуп отурушкан. Саманчин менен Тыныстановду аткан. Экөөнү айдаган тияка. Омскийде крытка деп коет, одиночный камерада отурушкан. Иштегендери рудник болгон. Эмне үчүн? Бүгүн баарыбыз жөн эле докторскийде жасап атабыз, кандидатскийде жасап атабыз. Баарыбыз ученый болуп атабыз Манастын аркасы менен. Манасты казып чукуп эле докторлор чыгып атат. Мен айтат элем, Манас жайын эле койгулачы. Манас эмеде Сейтек деген биздин бир баалуулугубуз бар, ошону жайына койгул. Жок, ошону чукуп эле. Ошол Манасты сактап, Манасты түптөгөн кишилер ушулар. Ошон үчүн мен адабият, алфавит, букварды орусча айтайынчы, кыргыз тилдин грамматикасын мындай бүгүн биз сүйлөп урунуп жүргөн тилибиз, эне тилибиз дегендерин башатында турган. Ошон үчүн камалганда националистическая организация Алашка байланыштуу деп туруп. Анан ошол киши, мен мисал келтирип атам, ошол киши 100 жылдыгы университеттин большой залында өтөдү. Ибрагим Жунусов филармонияда с участием президента, правительства и депутатов. Какая разница? Разница в чем? И кто мы после этого? Мен ушинтүүнү айткам ошол жылы сахнага чыгып. Марбайжиев артыман кубалап жетип, айланайын балам деп батасын берип, анан сен кимсиң вообще деп койду. Мен мугалиммин деп. Көргөн иште депутатмын деп. Фамилиямды айттым. Ойлодум да каматат го деп. Айттым, тетирдер сайраң теппей, ол кишинин өткөрүп койсо, Ибрагим Жунусов ушул кишилердин жашына жетсе деле ыраазы болуш керек. Биз деген баалуулуктарды ордун алмаштырып келгенбиз 30 жылдан бери. Биз кол ийгисине тартат деп келгенбиз. Ошонун баарына жалпы эл кайдыгер болуп келген. Ошон үчүн биз бүгүн мы получили то, что заслужили. Сами. Никто не виноват в этом. Дети көчөдөгү кыйкырып жүргөн жаштарыбыз, улууларыбыз, кичилерибиз, баардыгы аялдарыбыз уят сыйтты жөн эле наарнамыз тебелеп тепсе ошол жерде кыйкырып өкүп жүрүшөт. Айланайын биздин эл качан ошондой эле. Кенеде элди монту сүйүштүрүп, чагылыштырып, согуштуруп аткан башкалар экенине могу жетпей атпайбы? Ошон үчүн ынтымактуу болушубуз керек деп ойлойм. Биримдиктүү болуш керек деп ойлойм. Сен кайда элесиң деген суроону токтотуш керек. Кыргызстанда Бишкекте тургандан кийин сен Бишкек экениң, кыргыз экениң белгилүү да. Аны сурап эмне кереги бар? Жанагы Черчилль дегенге суроо бергенде, успех Черчилль. Сиз эмне үчүн 12 партиянын мүчөсү болгонсуз дегенде айтканды. Мен уже 12 жолу партиянын мүчөсү болгом, ар кайсы партиянын. Бирок 4 жолу премьер-министр болдум. Британиянын сааздан суруп чыкканга эмгегим зор. Мен керек болсо учурунда шайтан менен да дос болчумун. Лишь бы Британияга пайда болсун деген. А бизде андай жок. Лишь бы Кыргызстанга жаман болсун, калгандары пайда тапсын дегендей сөз болот. Ошон үчүн мен өзүбүз биригип, өзүбүздүн жолубузду өзүбүз эч ким бизди көккө көтөрбөйт, запомните. Если идет кредит,
значит за этим кредитом что-то стоит. Какая-то выгода стоит. Не бывает ничего бесплатного, бескорыстного. Ишенip ага бүтүп отуруштун кереги жок. Эми иштешибиз керек. Акаев менен Жумгалбек Аманбаев кандидат президент болду беле керек. Жумгалбек Аманбаев талашка барса, тиги Акаев жолугуп кеткенден кийин ал жерге жолугушуну Аманбаев койгон экен. Стадиондо күтүп калган экен. Анан жөө жалаңдап Жигули менен барыптыр тиги киши. Стадиондо эл жайылып, чогулуп, топ-топ болуп сүйлөшүп отурушат, аны эч ким карабайт. Жигули менен келди да кандидат президент. Анан келгендеги эң эле биринчи сөзү эмне? Элди карап айтыптыр, ай, эл эмне жатасыңар? Эмне отурасыңар? Тургула. Жок. Менде да жок, Аскарда да жок. Иштеш керек дептир. Ошон үчүн иштейт. Айтайын деген сөзүм ошол, ынтымакта бололу, иштейлү, мекенибизди сүйөлү, тилибизди өндөтөлү, элдин катарында, элдин алдында бололу. Тетиги убакытта тияка отуруп койчу деген тойлордо көп көрдүм, бир директор школ кирсе же бир мугалим келсе, кечигип калса же орун жетпей калса, бири-бири менен сүйлөшкөндө көп уктум ушуну. Айтайт ким? Техникумдун директору же тиги мектептинде анда тетип отуруп койчу, барыш. Такой барбуш билет. Биз кирип келгенде, мугалимдер кирип келгенде, депутаты да, министрлери да тура калып, кол берип, учурашып, төрдүн башына отуруш керек. Бул Жусуп Баласабынын сөзү, меники эмес. Эп адам андай кылбаса, андан уялбаш керек. Опять-таки Жусуп Баласабын айткан. Төрдү элеп алган болсо надандар, улага да калганын ардан бар. Жакшы адам, билимдүү адам, мен кошуп атам, илимдүү адам улага да калган болсо, анда төрдө ошоякты биле бербейт. Ошон үчүн агадан башка бирок биз сыйлай турган деңгээлге жетишибиз. Мен ошону айтайын. Анан мындан ары биргелешип иштейли. Чтобы у вас здесь все новейшие технологии, методики, чтобы здесь было. Бир аракет кылгыла. Биз көмөк көрсөтөлү, но не бул киши конкретно кабыл алат экен. Пусть он не думает, что я ему завтра 500 миллиарда денег отправлю. Жумгалбек Аманбаевди бекер айткан жокмун? Жок. Философиялык маанидагы ой пикириңиз, сунуш пикириңизге абдан чоң рахмат. Сиздин ушу биздин ак босогон аттап бергениңиздин өзү чоң жагдаа. Бул тил жана мамлекет бул бири-бири менен тыгыз байланыштагы ыйык нерсе. Биз ошондуктан ушу тил Султан агайдын ишин улантуу максатында тил жаатына басым жасап жатабыз. Биз Чүй университетинде ушу 20-25 жылдарга карата мамлекеттик тил өнүктүрүүнүн тили тил саясатын өркүндөтүү программасында иштеп чыктык. Кудай буюрса биз ушу 5 жылдык планга коюп, ушун боюнча биз сизге айтабыз кандай иштеп жатат. Андан эсе эки сөздү урматтуу Чүй университетинин жамааты, биз республикабызда билим берүү системасына абдан чоң салымын кошуп келген. Мен азыр кыскартып катчы деп алдым. Садыканов Каныс Токтосун иштегенде эле ошо билим берүү системасында чындыгында мен өзүмдүн көз карашымда, жалпы көз карашта билим берүү системасына абдан чоң салым кошуп, бир карасаң Алайда, бир карасаң Ошто, бир карасаң Өрдө, Ак башында кабинетте отурбай ушу билим берүү системасына чоң салым кошуп келе жаткан азыркы сөздү ушул билим берүү министринин биринчи орун басары деп азыр угуп атабыз. Чүй университетинин атынан бир Каныс Токтосун ушу биринчи орун басары министр болгонун куттуктап кол чалып коюп. Анда азыркы сөздү Каныс Токтосун агайга сөздү сизге берели. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мен да баштамын. Ушул университеттен келип отурганына бул иши
дышардан жакшы мазмундуу мындай сүйлөп берди. Мен Султан агайдын бүгүнкү ушул университеттин түптөгүнөн баштап билем. Анткени ошол убакта 95-жылы мен Кыргызстандын помощник болуп келип, эң биринчи ошол мамлекеттик университеттерде конкуренция болсун деп, эң биринчи болуп ошол Кыргызстандагы жеке менчик университетти ошондогу высший колледж болуп ачылган. Ошондо дагы мына Болчок айткандай биздин да салымыбыз бар, ошол жерде министерство биз колдоп, ошо кишини ушуну ачканга уруксат бергенбиз. Андан кийин ошол 96-жылы Кайла Шашкачкач менен биз кийин аны университет кылып жанында болгондо дагы ошо документтерди биздин колубуз менен кеткен. Аны Султан агайдан жакшы билет. Султан агай жөнүндө айтып берсе көп. Жөнөкөй ошондой мугалимден баштап эл мугалими чейин жеткен киши Кыргызстандагы өзүнүн салымы, өзгөчө ушул илим тармагына, билим тармагына, өзгөчө ушул тил тармагына болгон салымдар чоң аны айта берсе. Мен бир эле мен айтайын ошол анын адамгерчилиги. Эң баалаганы мына эже отурат адамгерчилиги. Бул адамгерчилик эмнеден айтайын? Кайсы университеттин ректору жумушу бүтүп, суроо бүткөндөн кийин жөн профессор болбаганын баары ушул университетте баары ректорлордун баары иштеди. Ошол баардык ректорлор мына ушул жерде Жумурбек Тентич болобу, Жамурбек Бөкөшүч болобу, баардыгы ушул жерде иштеп, ал ошол кишинин ушундай адамдардын сыйлап, адамгерчилигин сыйлаганы. Бул bizde адамгерчилик калбай калды, ыйман калбай калды. Ал киши ушуну баалаган киши болду. Адамдарды баалай билген. Ал адамдардын кандай деңгээли, алардын кандай мына бүгүнкү күндө салымдары, ошого карап ошону алып, ушул жерде университетте иштетип, ушул университетти өрчүткөн. Эртеги Киевскийден баштап буга чейинки бүт баардыктарын баарын билем да. Маселе болуп, эмне болуп калганда чакырып, мына ушул кабинетинен отуруп, чай ичип, ana ошол жерден кетчилик. Билимиз абдан сонун болду. Ошону үчүн эч кандай эме жок. Мына 4 жылдан бери мен Минздравда иштеп, азыр мына Аскарчык менен отуруп, биздин шеф Шекич кайра чакыргандан кийин чоң баары иштеп атабыз. Шунун эле азыр бала айткандай болуп Шекич менен биздеги лейлектен баштап бүт Кыргызстанды 2 айдын ичинде кыдырып чыкты. Ушундай коллективтерге барып жолугуп, мындай министрлер эч качан жолуккан эмес. Мен ошол Зардалдын башында жана билесиңер да, эчек менен өткөн жерге чейин ошол 3300 Босатага ошол жерде газ деген айыл бар экен. Тоонун башында. Анан ошол мектепке мына министр баш болуп барганда ошо элдер айтты, ыраазы болуп. Кечеге эле мына Акширакты, Түпкүлөндө окусаңыздар керек, биринчи министр ушул Акширакка барган. Ал жерде эместеп 4000 канча 500, почти 5000 Босатада айылдар жашап атат ошол жерде биздин. Ошол жерде мектеп бар. Ошол мектепке да болуп ишетип барып, мына ушундай коллективдер менен сүйлөшүп, ошол жерде өзүнүн оюн айтып, мындай система бүгүнкү күндө бөлүнүп жарылып, мектеп өзүнчө, сынып өзүнчө, училище баш эле апта болуп өзүнчө аппендикс болуп, колледждер өзүнчө, университеттер өзүнчө жашап калган. Ошонун башын кошуп азыр ушул кольцо, билим илим кольцосу тегереги бир болуп иште алып барайлы деп ушул жумуштарды алып барып келатабыз да. Ошонун ичинде мына азыр министр айткандай, ал мамлекеттик болобу, жеке менчик болобу, бар чоң жумуш алып башты. Анткени биз ошол биздин кыргыз элинин балдарын, кыздарын тарбия кылабыз. Ошол садиктен баштап ошол университетке чейин. Ар бир университеттин өзүнүн салымы бар, ар бир университеттин өзүнүн орду бар. Бирок конкуренция деген нерсе обязательно бар. Анткени бүгүн социалдык мамлекет жок, капитализмде ар бир университет кандай иштейт? Ошол 95-жылдары, 96-жылдары билесиздер, университеттерге бир тиын акча бөлүнбөй калган. Азыр деле анчалык деле бөлүнбөйт. Бирок ошондо дагы ошол университеттер выживать этип иштеп, мына сиздерге окшогон дагы бир академия туризми ошолор ошондо ачылган, чормоновдор ачкан. Ошондо конкуренцияны көрсөткөнсүздөр да. Эми азырда мына бул жакшы айтпадыбы? Азыркы алдыңкы технологиялар менен сиздер көрсөтүшүңүз керек. Анткени жеке менчик университетте чет мамлекетте вообще алдыга өрчүп кеткен. Чем мамлекеттик
ошондой деңгээлге сиздердин жетишиңиздерге мен да тилектешмин. Сиздерге баарыңыздарга ийгилик, ден соолук берсин. Кудай эжеге ден соолук берсин. Эжени ошо илгертен таанышты 95-жылында. Болушукча айтканда анда мен жап-жаш эле бала 25-27 жашта бала. Ошону келиштеп, ошондон бери ошо агай таанып, бүгүнкүнчө ошо. Даже ошо жүрөгүн операцияга жанагынтип болуп атса дагы ошол жерде отурат. Тамекисин чегип коюпчу. Ага болбойт көрсөм, ал жүрөк иштей берет деп коет. Мен могу жумушту кылышым керек дейт. Жумуш жогору болчу. Ден соолугун да карайчы. Ошондой киши болчу. Ошондуктан сиздердин баарыңыздарга аманчылык, ден соолук берсин, ишиңиздерде ийгилик болсун. Айтып кеткенден ой келип атат. Ректорлордун баары бияк иштеди. Анда биз эме проекттерди, программалар менен эл аралык донорлор менен багып берип турушубуз керек.